Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар. Республикалык штабтын борборунда саат 14:00 белгиленген Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министри Кубатбек Боронов, Кыргыз Республикасынын ички иштер министри Кашкар Жунушалиев жана Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаевдин басма сөз жыйынын баштайбыз. Бүгүн республикалык штабтын ишмердүүлүгү боюнча сөз кылабыз. Эгерде уруксат берсеңиздер, биз басма сөз жыйынды 1,5 саат деп чектеп алсак, анан урматтуу биздин массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү араңыздардан бул суроолор көп келгендигине байланыштуу биз ошо 1,5 сааттын ичине чактап анан ошого карап берелик. Берилбей калган суроолор болсо биз өзүнчө дагы бул суроолорду силерге жоопторду толуктап беребиз. Басма сөз жыйынды биз Түз Ободон ЛТР, КТРК, Ала Тоо 24, Пирамида, Ош ТВ, Ынтымак ТВ, Азия ТВ телеканалдарынан ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Минкы ЛФМ радиолорунан, Кабар улуттук маалымат агенттигинен, ЛТРдин YouTube каналы жана Facebooktан Кыргыз өкмөтү социальное правительство жана Биринчи радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели, наши коллеги-журналисты. Мы начинаем пресс-конференцию первого вице-премьер-министра Кубатбека Боронова, министра внутренних дел Кыргызской республики Кашкара Джунушалиева и министра здравоохранения Кыргызской республики Космосбека Чолпонбаева в пресс-центре республиканского штаба, которая была запланирована на 14:00 часов. Речь будет идти о деятельности республиканского штаба. К нам поступило очень много вопросов от вас, и мы пресс-конференцию сделаем на 1,5 часа, и мы успеем какие вопросы задать, а те вопросы, которые не получат ответа, мы дополнительно на эти вопросы ответим. Прямой эфир можете посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Ала Тоо 24, Пирамида, Ош ТВ, Ынтымак ТВ, Азия ТВ, радиостанциях ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Минкы ЛФМ, Кыргызское национальное информационное агентство Кабар, на YouTube-канале ГТРК ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Кыргыз өкмөтү, социальное правительство и Биринчи радио. Кубатбек Элчич, вам слово. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу массалык маалымат каражатынын өкүлдөрү, урматтуу мекендештер. Бүгүнкү күнгө эртең мененки маалыматка ылайык республиканын аймагында 94 коронавирус оорусуна чалдыккан биздин жарандарыбыздын диагноздору аныкталды. Бардыгы болуп бүгүнкү күнгө анализ чыгаруу үчүн 13.302 анализдер, пробалар алынды. Анын ичинен 7.096 жарандарыбыздын анализдери толук кандуу, атайын анализдери чыгарылып, бүгүнкү күндө аныкталды. Ошонун ичинен 94-ü ошол ооруга чалдыкканы аныкталып атат. 94 жараныбыздыкы, калган 7.012 жарандыкы бүгүнкү күндө оору жок деп анализи тастыкталып атат. Ошону менен бирге бүгүнкү күндө сырттан келген жарандарыбыз, ошондой эле ооруга чалдыкканга күмөнү бар деген жарандарыбыздан 1459 жараныбыз обсервацияда жатышат. Алып айта турган болсок, региондор боюнча бул Бишкек шаарында 401 жаран, Чүй областында 115 жаран, Ош шаарында 125 жаран, Ош областында 231 жаран, Жалал Абад областында 79 жаран, Баткен областында 199 жаран, Нарын областында 108 жаран, Талас областында 146 жаран, Ысык областында 55 жаран. Бүгүнкү күндө ошол биздин оорукчан адамдар менен кандайдыр бир контактта болуп, ошолор менен жакын болгондугуна байланыштуу ошол 1459 адам бүгүнкү күндө обсервацияда деп коет, ошол жакта көзөмөлдө жатышат. Бардыгы болуп, мен айткандай 1459 жаран ошол обсервацияда. Бардык ошол биздин оор адамдар менен контактта болгон адамдардын жалпы саны 1954. 1954 бул эпидемиологиялык иш-чара жүргүзгөндөн кийин бул цифралар дагы өзгөрөт. Алып айтсак, ошол 1954-түн жакын контактта болгон үй бүлөлөрү, жакын туугандары же кошуналары болуп, бул 1528. Ал эми ошол оору чыккан самолетто же ошолор менен чогуу сырттан келген жарандарыбыздын саны 426. Жалпысы 1954. 40 жараныбыз бүгүнкү күндө Жалал Абад областында
дарыланып атат. 94 жараныбыздын ичинен Сузак районунда 36 жаран, Алабука районунда 3 жаран, Аксы районунда 1 жаран. Ош обласы боюнча 33 жараныбыз дарыланууда бүгүнкү күндө. Баткен обласы боюнча 1 жаран, Бишкек шаарында 10 жаран. Негизинен коронавирус оорусу бизге келип киргенден баштап, өзүңүздөр билгендей 25 марттан баштап атайын президенттин указы менен коменданттык саат жана өзгөчө абал кээ бир биздин региондордо киргизилди, аймактарда. Буну жакшы билесиздер. Ош шаары, анын жанында Карас району, Нокат району, Жалал Абад областында Жалал Абад шаары, Сузак району. Ошону менен андан кийин Бишкек шаарында дагы ошондой өзгөчө абал киргизилип, коменданттык сааттар уюштурулду. Бүгүнкү күндө коменданттык саат толук кандуу иштеп жатат. Кечки саат 8ден эртең мененки 7ге чейин шаарлардагы же ошол аймактардагы райондордогу жүрүү, эшикке чыгуу же болбосо кандайдыр бир иштерди аткаруу маселеси толук кандуу токтотулган. Ал эми күндүзгү убакыт болсо, күндүзгү убакыт жарандарыбыздын кайсы бир тармактарда ишине байланыштуу шаарларды, айылдарды ошол азык-түлүк, медикамент жана башка күндөлүк керектелүүчү товарлар менен жабдуу үчүн же болбосо ошолор менен камсыздап туруу үчүн иш алып барган жарандарыбызга, компанияларга, ишкерлерге күндүзү жүрүүгө атайын уруксаттардын негизинде жүргүзүлүүдө. Андан сырткары жалпы республиканын аймагында коменданттык саатты ишке ашыруу үчүн бардыгы болуп 283 санитардык карантиндик блокпосттор уюштурулду. Куралдуу күчтөр менен биргелешкен 53 андан сырткары дагы посттор уюштурулду. Бүгүнкү күндө жана мен айткандай толук кандуу иштерди жүргүзүп жатат. Тилекке каршы айта турган болсок, бул жерде биздин жарандарыбыз өзгөчө Бишкек шаарында бүгүнкү күнгө чейин келген оорунун бүгүнкү күндөгү республикада түзүлгөн абалды аягына чейин толук кандуу түшүнбөгөндүгүнүн эсебинен, ошонун азабынан бүгүнкү күндө мына күндүзү жүрүүлөр, жөн эле эшикке чыгып, же болбосо башка бир өзгөчө мындай жумуштары болбосо дагы ушул көчөдө жүрүүлөр уланууда. Кечээ комендант, Бишкек шаарынын коменданты менен өзгөчө абал киргизилген аймактарда Ички иштер министрлиги болуп штабтын чечими менен постторду же болбосо ошол күндүзү жүрүүчүлөрдү тыюу салуу үчүн атайын маршруттарды иштеп чыгып, Бишкек шаары боюнча бүгүнкү күндө 410 жөө жүрүүчү патрулдардын маршруттарын иштеп чыгып бүгүн ишке киргизилди. Бул да болсо мен ойлойм биздин жарандарыбыздын жөн эле же болбосо эч кандай зарыл иши жок эле эшикте көчөлөрдө басып жүрүүсүнө тыюу салууга бир топ жардам берет деп. Канчалык тыюу салып, канчалык биз киргизбеген менен мен жарандардан суранып кетчү нерсе өздөрү түшүнүп, өздөрүнүн ушул граждандык башка колу коңшу туугандардын, элдин алдындагы оору жугуштуруп алууга, ооруну таркатууга, абал түзүүгө, шарт түзүүгө барып аткан иштерин түшүнүү менен кабыл алып, ошого жалпы каршы турууга аракет кылыш үчүн үйдөн чыкпай отурушса жакшы болмок деп ойлойбуз. Коменданттык саатта иш жүргүзгөн, өзгөчө абалдарда иш жүргүзгөн бардык кызматтардын кызматкерлерине бүгүнкү күндө толук кандуу кийим кечек менен камсыз кылуу маселеси чечилди. Бүгүнтөн баштап алардын баягы коргоочу атайын медициналык жабдуулар, костюмдар менен жабдуу иштери жүргүзүлүп жатат. Андан сырткары тамак аш менен камсыздоо маселелери толук кандуу чечилди. Бүгүнтөн баштап ушул генералдык штабтын алкагында бардык посттордо турган биздин аскер кызматкерлерине, милициянын кызматкерлерине, башка медицина кызматкерлерине бардыгына ысык тамак 3 маал берип туруу маселеси бир колдон деп чечилди. Буга чейин ар бир структура өзүнүн ошол кызматкерлерин өзүнүн эсебинен тамак ашын уюштуруп келген. Экинчи маселе медицина кызматкерлери боюнча. Медицина кызматкерлеринин жумушка жеткирүү, жумуштан алып кетүү маселеси уюшкандыкта жүргүзүү маселесин дагы уюштурдук. Буга чейин мына Ош шаарында, Ош областында, Жалал Абад областында
буга чейин эле толук кандуу уюштурулган болчу. Мына бүгүнкү күндө Бишкек шаарында ошол маселелерди чечүүгө мүмкүнчүлүк болду, чечилип, кээ бир медициналык учрежденияларда чечилбей аткан болсо, алар дагы бүгүнкү күндүн аягына чейин чечүү боюнча тапшырмалар берилди. Медицина кызматкерлерине кошумча акы төлөө боюнча өкмөттүн атайын чечими кабыл алынган. Жакын күндөрдө алган негизги маянасынан сырткары коронавируска каршы иш жүрүп жаткан медициналык кызматкер, иштеп жаткан медициналык кызматкерлердин бардыгына атайын эсеп менен кошумча каражаттар бөлүнүп берилмекчи. Андан сырткары медицина кызматкерлеринин кийим кечек менен камсыздоо маселеси боюнча дагы бүгүнкү күндө эч кандай маселе жок. Сырттан келген, башка мамлекеттерден келген, өзүбүздө болгон ошол медицина кызматкерлеринин жабдууларынын бардыгын колдонуу менен бүгүнкү күндө толук кандуу камсыздоого мүмкүнчүлүк бар. Кээ бир жерде кандайдыр бир себеп менен кайсы бир медициналык кызматкер ошондой жабдуу менен жабдылбай калган болсо, мен ойлойм бул ошол жердеги жетекчинин кемчилиги деп. Биз бунун бардыгын карап, келген маалыматтардын негизинде ошолорго жабдууну уюштуруу боюнча тапшырмаларды берип, контролдоп текшерип жатабыз. Дары-дармек боюнча айта турган болсок, дары-дармек боюнча бүгүнкү күндө эч кандай маселе жок. Медицина кызматкерлери биздин азыр ооруга чалдыгып жаткан оорулардын бардыгын атайын эл аралык саламаттык сактоо уюмунун берген инструкциясы, ошолордун кеңешинин негизинде дарылоо схемасы менен дарылоо иштерин жүргүзүп жатышат. Анализдерди чыгаруу маселесинде кээ бир жетишпегендиктер болуп жатат. Бул атайын анализдерди, ПЦР анализин чыгарууга кете турган реагенттердин жетишсиздиги. Бул бир эле Кыргызстан эмес, бүткүл дүйнө жүзүндө ошол маселе туруп атат. Ага карабастан кошуна мамлекеттерден, башка жактардан сатып алып келип, колдонуу иштери бүгүнкү күндө уюштурулуп жатат. Андан кийинки маселе социалдык жардам берүү боюнча биздин бүгүнкү күндө күнүмдүк турмушунда кыйналып жаткан элдин катмарына жардам берүү маселеси дагы өкмөттүн атайын токтоо менен чечилген. Мына бүгүн эртең күндөн баштап туруп 5000 тонна унду өкмөт ошол биздин жакыр жашаган катмарлардын тизмесин аныктап, аларга ошол биринчи партия менен бөлүштүрүп берүү маселесин чечим кабыл алды. Андан сырткары башка катмардагыларга да жардам берүү боюнча азыр чечимдер кабыл алынып жатат. Буга атайын вице-премьер-министрдин деңгээлиндеги түзүлгөн топ, экономикалык топ иш жүргүзүп жатат. Бул боюнча дагы маалыматтар берилет. Азык-түлүк менен камсыздоо боюнча маселе жок. Өзүңүздөр билгендей, буга чейин ундун керектелүүчү башка азык-түлүктөрдүн корун түзүү боюнча маселелерди иштегенбиз. Азыркы мезгилде кээ бир региондордо маселе чыгып жатат. Бул маселенин бардыгы биздин ошол азык-түлүк тарабында иштеген кээ бир ишкерлердин өзүнүн жеке кызыкчылыгын, мамлекеттин, элдин кызыкчылыгын жогору койгондугуна байланыштуу. Бүгүнкү күндө ошол кээ бир жерлерде атайын сатыкка чыгарбай, баасын кымбаттатуунун максатында иштерди жүргүзгөнүн эсебинен болуп жатат. Буга атайын түзүлгөн монополияга каршы агенттигинин кызматкерлери, финанс полициясынын экономика каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери жана башка тиешелүү кызматкерлерден түзүлгөн жерлерде топтор иштеп жатат. Алар бул ишти дагы дагы улантышмакчы. Ишкерлерге камкордук көрүү боюнча дагы атайын өкмөттүн тиешелүү документтери даярдалып чыкты. Жакын күндөрдө бул боюнча дагы сиздерге жеткирилет жалпы коомчулукка. Бүгүнкү күндөгү ушундай учурдун пайда болгонуна байланыштуу экономикалык жактан кыйналган биздин ишкерлерге, бизнес чөйрөсүнө, башка ишкерлердин бардык түрүнө налогтордон, башка төлөмдөрдөн, кредиттердин төлөмдөрүнөн отсрочка берип туруу боюнча, же болбосо кээ бир төлөмдөрдөн бошотуу боюнча чечимдерди кабыл алуу иштери азыр жүргүзүлүп жатат. Дагы бир айта кетчү нерсе, биздин жарандардын
жарандардын инициативасы менен атайын ачылган эсеп боюнча айта турган болсок, өзүңүздөр билгендей, мындан бир жума мурун ушундай атайын эсеп ачылган. Ал эсепке биздин элге жардам берүүнү каалаган ишкерлерден, жарандардан жана башка спонсорлордон келип түшкөн акча каражаттын баардыгы ошол жака топтолууда. Бул акча каражаттын бөлүштүрүү маселесин чечүү үчүн атайын топ түзүлдү. Комиссия десек да болот. Ал комиссияга коомчулуктан кирип атат, жарандарыбыздан Жогорку Кеңештин депутаттары кирип атат ал жака. Андан сырткары мына тиешелүү министрликтердин тиешелүү адистери кирип атат. Бардык түшкөн каражатты бөлүштүрүү ачык, айкын болот. Бул үчүн атайын бүгүн мына сайт түзүлүп, ошол сайт иштеп баштады. Ошол сайтта канча акча түшкөнү, кимден түшкөнү, ал кай жака жумшалганы, кайсыл чечим негизинде жумшалгандыгын бардыгы ошол сайтка жайгашылып турат. Тиешелүү ким кызыктар боло турган болсо, ошол сайттан алып, буну көрсөңүздөр болот. Бүгүнкү күнгө жалпы түшкөн каражаттын жалпы суммасы 50.969.000 сомду түздү. Кыскача айта турган маселелер ушулар. Мен ойлойм, суроолор бар. Суроолорго дагы биз жооп бергенде кээ бир бул жерде айтылбай калган маселелерди толуктайбыз деп ойлойм. Куатбек Алиевич, чоң рахмат. Анда массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнөн келген суроолорго өтөлү. Эмеден Клоп KG Айда Иргибаева, Кашкарстан, сизге экен суроо. Почему во время ЧП работают суды, судьи, прокуроры и другие специалисты вынуждены контактировать с около 500 разными людьми в день? Они подвергают свое здоровье риску. Маалымат туура эмес экен. Биринчиден бүгүнкү күндө соттор иштеген жок. Соттор онуна чейин азыркы күндө жумуштарын токтотушкан. Бирок атайын жергиликтүү эткен следственный судьялар иштеп атат. Булар болсо атайын биз жүргүзүп аткан тергөө иштери боюнча, кылмыштар боюнча керек. Калган судьялар иштеген жок. Өкмөттүн атайын чечими менен бардык мамлекеттик жана муниципалдык кызматтардын бардыгына бүгүнкү күндө коронавируска тиешеси жок иштердин баарын токтотуп, кызматкерлердин бардыгын үйүндө иштөөгө, же болбосо атайын ошол эс алууга жөнөтүү боюнча тапшырмалар берилген. Коронавируска каршы иштеген кызматкерлерден сырткаркылардын бардыгы бүгүнкү күндө толук кандуу үйүндө иштеш керек. Кайсы бир мамлекеттик органда кандайдыр бир тиешелүү же болбосо эртеңки калтырбай турган иштер боло турган болсо, ал өзү ошол жетекчинин чечими менен комендант менен макулдашылган ушундай иш-чаралар жүргүзүлүш керек. BBC радиосунун баяндамачысы Абдыбек Казиевден суроо. Куатбек Алиевич, өзгөчө абал жарыяланган шаар, райондордо иш мындан да натыйжалуу болушу үчүн 24 саат толук чектөө кирсин деген сунуштарда айтылып жатат. Зарылдык барбы ушуга? Мен да туура көрөм. Азыркы мезгилде негизги айта кетчү нерсе, бул жолку өзгөчө абал киргизилүүнүн мааниси. Буга чейин эгер Кыргыз Республикасында өзүнчө мамлекет болуп, эрки мамлекет болуп жашагандан берки буга чейин киргизилген өзгөчө кырдаалдардан, өзгөчө абалдардан айырмасы бар да. Бул эпидемиологиялык өзгөчө кырдаал болуп атат. Биз түнү менен элдерди үйүнө чыкпагыла деп комендант саатты киргизип бекитип отуруп, күндүзү уруксат берип койгондо мунун натыйжасы абдан начар болот. Ошондуктан биз дагы элди чакырып, эми күндүзү дагы бардыгын такыр токтотуп эле жашоону токтотуп койгонго болбойт, мүмкүнчүлүк жок. Ошондуктан күндүзү биз азыр киргизбей турабыз, бирок максималдуу түрдө элдердин көчөгө чыгышын биз азайтуунун үстүнөн иштеп жатабыз. Ошондуктан азыркы айтып аткан дагы жаңы иш-чаралар да ошодон келип чыкты. Мына Кашкар Астаканыч түнү менен отурушуп, булар дагы 410 Бишкек шаар боюнча маршруттар түзүп чыкты. Бир офицер, 2 сержант милициянын кызматкерлери ошол маршруттар менен кыдырып жүрүшүп, элдерди эмне үчүн эшикке чыгып атат, себеби барбы, себеби жокпу, ошолордун бардыгын туура түшүндүрүп, кайра үйлөрүнө киргизүүгө боюнча иштерди алып барышат да. Ал эми эгерде акыбал мындан дагы оордоп бара турган болсо, азыркы айткан шартка барууга да туура келет да. Анда бизде ошол өзгөчө абал киргизилген жерде
жашоо такыр токтош керек болот. Ошон үчүн мен ойлойм баарыбыз түшүнүү менен кабыл алып, ошондой чектөөнү киргизе элек деп туруп, биз өзүбүзгө чектөө коюшубуз керек да. Мына бүгүн Россияда, Москвадан берип атышат самоизоляция деп. Ар бир адам өзүнө өзү чектөө коюп, эшикке чыкпай, жөн жай эле болор иштер менен. Бизде карасаңыздар, кече мына дем алыш күнү парктарда элдер толуп кетти. Сейилдеп жүрүшөт, балдарын жетелеп алышып. Көчөлөрдө жүрүшөт, милицияга баш бербей жүрүшөт. Ошолордун баардыгы өзүнүн граждандык мындай аң сезимин жогорку деңгээлге чыгарып коюп, түшүнүү менен кабыл алып, ошолорду ишке ашырууга өкмөт деле ушунун баарын ишке ашырат дебестен, өкмөт баардыгын жасайт, колунан келген иштин баардыгын. Бүгүнкү күндүн талабына ылайык. Бирок элибиз дагы ошого жардам берип, эл да түшүнүү менен кабыл албаса, өкмөттүн колунан эч нерсе келбейт. Натыйжа абдан аз болот. Ошондуктан мен суранып кетерим, учурдан пайдаланып, элибиздин баары ушуну туура түшүнүп, ар ким өзүн тыйса, биз бул оорудан, бул кырсыктан оп-оңой эле чыгып кеткенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Космос Алиевич, экинчи суроосу сизге экен. Нарында вирус жукканы аныкталган адамдын аялы күйөөсүн аэропорттун дене табын текшерип туруп эле кое бергенин, ага эч кандай кошумча көрсөтмө болбогонун, ошондуктан ооруканага жаткырылганга чейин ээн-эркин жүргөнүн айтып жатат. Ал аялдын айткандары чынбы? Эгер аял айткандай болсо, бул сиздер кабыл алган ошол учурдагы алгоритмдин чийкилигиби? Ал кишинин 14 күн кармап турса, азыркыда 150дөй киши менен байланыш болбойт эле да. Урматтуу журналисттер, бул маселе боюнча ошол кездеги алгоритмде бул келген адамды мисалы биздин жанакы 14 күндүк обсервация жатуу алгоритмине кирген эмес. Өзүңүздөр билгендей, келген кишинин баарын тең киргизип 14 күнгө жаткыруу үчүн биз баягы кооптуу көп таратып аткан мамлекеттер кирген болчу. Ошондуктан бул бала ошондой кирип, анан бирок ыкчам иретинде азыр бул баланын тегерегиндеги бүт контактный лицалардын баары аныкталып, алардын анализдери жасалды. Анан айтылгандай эле киргенде бардык келген адамдардын баарына атайын нускамалар берген. Коронавирус деген эмне кылыш керек, жана башка нерселер да. Бул жерде ошо айтып кетиш керек, кээ бир биздин жарандар баягы кайдыгерлик кылып, өзүн бийликтүү кылып, биз айткан сөздөрдү аткарбай атышат да. Ошон үчүн эми бул болгон нерсени бирок убагында биз таптык. Анын арасында эпидемиологдук иштердин баары толук кандуу жүрүп атат. Кошумча айтчу маселе бар. Мына келинчеги ошол нарында оорукчанын айтып атат. Эч кандай нускама берилген жок деп. Нускама берилип, анкета толтурулуп, анкетага кол койдуруп, үй карантиндесиң. Эч жака үй карантинде болгон да? Берилген. Үй карантинде болгон кишиге атайын нускама берилип, эч жака чыкпайсың, башка бирөө менен контактта болбойсуң деп туруп, ошо жоопкерчилигин алып, кол койдуруп туруп жөнөтөт да. Анан кийин ошого карабастан, мына өзү айтып аткандай 150дөй киши менен контактка барып койгону бул өзүнүн граждандык жоопкерчилигинин жоктугу деп айтсак болот. Бардыгын ал убакта обсервацияга жаткыруу маселеси турган эмес. Биринчи түзүлгөн алгоритмдин негизинде медицина кызматкерлери сырттан келген жарандарыбызды 3 категорияга бөлгөн. Биринчи категориясы, мисалы үчүн Кытай, Италия, ушуга окшогон ошол убакта, ошолор келген убакта коронавирус аныкталган мамлекеттерди биринчи категорияга киргизген категорияга. Ал жактан келген жарандарыбыздын бардыгы обсервацияга же болбосо госпитализацияга жаткырылган. Сөз жок. Экинчи категория ошолорго жакын же болбосо мындай бүдөмүк маселелерди туудурган мамлекеттерден келгендер, же болбосо жаңы коронавирусту аныктала баштаган мамлекеттер кирген. Ал эми үчүнчү категориядагыларды болсо, аларды инструктаж берип, текшерип, жөнөкөй эле мындай үйүнө жөнөтүшкөн. Ал биринчи учурда болгон. Андан кийинки учурда дүйнө жүзүндө коронавирус каптаган мамлекеттер көбөйө баштаганда, үчүнчү категорияны жокко чыгарып, алгоритм өзгөрөт. Өзгөрүп туруп, эки эле категорияга бөлгөн. Биринчи категория сөзсүз түрдө обсервация менен госпитализация, экинчи категория үй карантини. Жана мен айткан анкетаны толтуруп, ошол жерден өзүнө өзү жоопкерчиликти алам, мен үйдө болом, эч ким менен контактка чыкпайм, үйдөгү менин условиям ошого жооп берет деп өзү кол коюп берип туруп, анан үйүнө барып, үйүндө
бардык диагноздор аныкталып, бүт мөйүнчөктө эч жака чыкпай, бирөө менен контактка чыкпаш керек болчу. Тилекке каршы бүгүнкү күндө биздин үй карантинине чыгарган көп жарандарыбыз, мына биз азыр онлайн режимде атайын биздин малдар программаны түзүп чыгышып, онлайн режимде ошол үй карантинине чыккан жарандарды бул жактан отуруп эле компьютерден карап отурганга мүмкүнчүлүк алды. Бүгүн биз бир-эки жараныбыздын үй карантининдеги схемасын карасак, бул жаран 24 саат тынбагандай ой калтырат да. Болбосо өзүнүн мойнуна алып, жоопкерчилигин алып кеткен. Азыр мыйзамга да өзгөртүү киргизилип атат. Бүгүнкү мыйзамда да бар, атайын штрафтар каралган. Азыр бүгүн биз штабтан чечим кабыл алдык. Атайын биздин кызматтарга тапшырманы бердик. Үй карантининде отурам, эч жака чыкпайм деп, ошону келишимди бузган жарандарыбызга атайын мыйзам чегинде чараларды көрүү боюнча биз бүгүн тапшырманы бердик. Бүгүндөн баштап үй карантининде отурган биздин жарандарыбыздын кайда жүргөнүн, эмне кылып атканын, эгерде бузган учур боло турган болсо, сөзсүз түрдө жазасын ала турган маселени иштеп башташты. Ошонун айынан чындап эле жанагындай маселе чыгып атат. Бирок жанагы 150 кишиге контактка барып, тигинде болгон маселесинин бардыгы үй карантининин баягы условияларын сактап алгандыгына болуп жатат. Демек, бул нарындагы жаранга чара көрүлөбү же көрүлбөйбү? Азыр мен конкреттүү нарындагы жаран жөнүндө айткан жокмун, общий бардык жөнүндө айтып атам, ушундай учурлар катталганы боюнча. Эгерде нарындагы жарандагы өзүнүн ошол берген келишимде койгон колун же болбосо ага тагылган милдеттерди бузган болсо, буга сөзсүз түрдө чара колдонулат. Анан дагы бир нерсени айтып коюш керек. Өзгөчө абал коменданттык саат киргизүүдө, мына биздин кээ бир жарандарыбыз бул суроолордо да болсо керек деп ойлойм. Мына массалык маалымат каражатынан, социалдык сеттерден көрүп атабыз, окуп атабыз. Биздин эмне үчүн правабызды ушумлайт этип атат. Конституциялык правабыз же болсо биздин ушул укуктарыбыз бузулуп атат. Бизди мындай чектөөгө алып атат деген маселелерди айтып атышат. Өзгөчө абалдын мыйзамы ошондой. Бул өзгөчө абалдын мыйзамында да жазылган. Ошол өзгөчө абал киргизилген жерде элдин, жарандардын укуктары чектелет. Мамлекеттин укугу көбөйөт. Комендантка же болбосо мамлекеттин кайсы бир тармагындагы бийликке атайын укуктар бөлүнүп берилет. Ал эми элдин укугу, ошолордун укугунун же болбосо киргизген чектөөсүнүн негизинде элдин укугу чектелет. Буну биз баарыбыз туура түшүнүү менен кабыл алышыбыз керек. Бул жалпы мамлекеттин элдин кызыкчылыгы үчүн жасалган маселе да. Чоң рахмат. Азаттык радиосунун баяндамачысы Рахат Кеңешова. Жазгы айдап себүү иштери кандай жүрүп жатат? Ушул тууралуу кыскача маалымат бере кетсеңиз. Рахмат, жакшы суроо берип атасыз. Биз биринчи эле күнү чечим кабыл алганбыз. Бүгүн мына Бишкектеги бир маселени айтайын. Кудайберген базарыдагы ошол жерден атайын айыл чарба техникаларына сатуучу запчастарын, сатуучу тетиктерин контейнерлер бар. Бүгүн базардын ээси менен сүйлөшүп, ошол базарды иштетип берүү боюнча биз макулдашылды. Бүгүндөн баштап Кудайберген базары буга чейин эле биз ошондой тапшырма бергенбиз. Айыл чарба жазгы себүү, жазгы талаа иштеринде иштеген кызматтагыларга эч кандай тоскоолдук болбосун деп биздин 3 комендантка дагы баардык бийликтин өкүлдөрүнө жергиликтүү бийликке тапшырма берилген. Жазгы талаа жумуштары кандай болбосун жүргүзүлүш керек. Бул өзүңүздөр жакшы билесиздер, илгери 41-45 жылы согуш болгондо дагы талаа жумуштары токтогон эмес. Бул келечектеги биздин азык түлүк коопсуздугубузга чоң таасирин бере турган маселе. Ошондуктан буга өзүнчө көңүл буруу менен ар бир штабта биз талкуулап атабыз. Бүгүн да талкууладык. Жазгы талаа жумуштарына эч кандай кедерги болбой, өз убагында жүргүзүлүшү зарыл. Ошону менен бирге ирригация жумуштары, каналдарды, сугат каналдарын даярдоо, сугатка дагы бул боюнча дагы көңүл бурулушу боюнча талаптар коюлуп атат. Спутник Кыргызстан агенттигинен Элеман Карымшаков кечээ 29 мартта коронавирус жуктурган аныкталган 26 адам каяктан жуктурган, кененирээк маалымат берип коесузбу, Космос Арыевич? Кечээ айтылган 26 адамдын
13'ü Оштон, андан тышкары ошо биздин жанакы нарындык жигит, анан Чүйдөндө болгон, 13'ü болсо Сузактан. Булардын көпчүлүгү азыркы күндө баягы внутренний контакт менен мурун кооруган кишилердин жанында жүргөн жакын кишилер болуп атат. Ошондуктан азыр мына Кубатбек Айчинович айтып атканда, азыр биз тыштан келүү баягы катнамдар аз болгондуктан азыр ал жактан мындай оорчулук аз. Ошон үчүн ичибиздеги бири-бирибизге жугушуу азыр көбөйүп атат да. Ошондуктан мен айтып кетет элем, баарыбыз тең жана самоизоляция болуп, керек болбосо чыкпай үйлөрдө отурсак жакшы болот эле. А маалыматтарды эми толук кандуу биздин баягы бул служебный кагаздар болгон үчүн өз чара иштелип, баары тастыкталып жатат. Негизи ушул 3 жерден келген случайлар катталды. 26 жараныбыз бул 6 Ош шаарынын жарандары, 4 Бишкек шаары, 2 Чүй областы, 1 Нарын жана айтылып аткан киши, 13 Жалал Абад областынан бул негизден Сузакта болуп атат. Алардын жалпы биринчи категориядагы контакттары, булар үй бүлөлөр мүчөлөрү 154 киши болуп атат. Азыр бүгүн бул 154 кишинин анализи чыгат. Андан сырткары экинчи категориядагы контакттары бар 1012 киши. Экинчи категориядагы контакттардан негизинен биз мына акыркы мезгилдеги иштин жүрүшүнөн байкап атабыз, мындай жугушуу азыраак болуп атат да. Негизинен бул оорунун жугушу биринчи категориядагы жакын туугандары, ошол жакын контакты болгондорго жугушуп атат. Анан айта кетчү жакшы нерсе, мына бүгүнкү күндө биз жанагы оору аныкталган кечээ күнгө чейин 84, бүгүн 10 болду, 94 болду. 10 өзүнчө бүгүн аныкталат. Андан сырткары 84 кишинин биринчи категориядагы контакттардын баардыгын бүгүнкү күндө аныктап чыктык десек болот. Аныктап чыгып, алардын ичинен положительный результат, отрицательный результат бергендердин баары эсептелип чыгып, азыркы мезгилде биздин врачтарыбыз ошолордун үстүнөн иш жүргүзүп атат. Негизинен мен ойлойм, бир топ мындай оорунун аныктоо, сырттан келген ооруна, анан ошолорго чара көрүү маселеси боюнча мына медиктерибиз бир топ акыркы мезгилде алдыга жылыш жасады. Буюрса мен ойлойм, жакын күндөрү ошол ооруларды, анан оорулардын контакттарын аныктап, алардын андан ары контакт болгонун жугуп кетишине жол бербөө үчүн биз жакын күндөрү ошол жумуштардын аягына чыгабыз деп ойлоп турабыз. Александра Мочкина, межгосударственная телерадиокомпания «Мир». Готов ли Кыргызстан встретить всех своих граждан, которые сейчас возвращаются домой из других стран? В первую очередь речь идет о мигрантах, которые за пределами республики. Работают больше 1 миллиона человек. Хватит ли такого количества мест для обсервации, тест-систем? Что делать тем, кто не может вылететь домой и застрял в аэропортах? В колл-центр поступила информация о том, что в аэропорту Толмачево, город Новосибирск, уже 2 недели более 200 граждан Кыргызстана в ожидании отправки на родину. Подтвердите, пожалуйста, информацию, если да, как будет решаться вопрос? Я отвечу, наверное. Про Толмачево. У кого на руках приобретенный билет имеется, их всех мы вывозим. Последние наши граждане, которые имеют на руках билеты, сегодня 401 человек одним рейсом, то есть вчера, да? Вчера после обеда прибыли. Сегодня они размещены все в обсервациях, местах, где проводится обсервация. Готов ли Кыргызстан встретить всех своих граждан, которые находятся за рубежом? Готово, не готово. Кыргызстан своих граждан не бросает. Я считаю, что мы готовы. Мы все равно, если у кого будет желание, возможность вернуться в Кыргызстан, мы их встретим достойно, обеспечим соответствующим медицинским обслуживанием. И, естественно, мы будем о них заботиться. Азыр экспресс тесттер боюнча бизде маселелер чечилип калды. Буюрса мына бул 2 күндө бир 50 000 тест келет.
ал өзүбүз өкмөттө сатып алып атабыз. Андан тышкары да биздин донорлор, жанакы кыргыздын жарандары да берип атат. Ошон үчүн ал жагына маселе болбойт. Андан тышкары да жана ПЦР анализди дагы азыр реагенттерин алып келүү боюнча иш-чаралар болуп атат. Андан тышкары мына азыр биз буюрса ушул жумада Кытайдан дагы бир лабораторияны частныйлар менен чогуу ачканга аракет кылып жатабыз. Мына көчөп келген 401 адам бар тең экспресс тест алынды. Ошондой эле ПЦР анализдер алып, алардын шарттары түзүлүп, баардык эмеси менен сортировка кылып жатышат. Кыргызстанда баягы ушундай мүмкүнчүлүк бар. Эгерде биз жанакыдай кооптуу болсо, баарын тең обсервация жатып, ПЦР анализин алып, андан кийин чыгарганга мүмкүнчүлүк бар. Марс Төлөгөнов, эркин журналист. Нарын Бишкек жана Бишкек Нарын каттамы токтодубу же каттам болобу? Эки суроо жөнөткөн экен. Анан алгачкы карантинге киргендерди жакында чыгарат экен. Алар айыгышыптыр деген маалымат тарап жатат. Канчалык деңгээлде чын? Бишкек шаарынан башка региондорго каттоону биз максималдуу түрдө тыюу салып атабыз, ограничение киргизебиз. Такыр каттоого болбойт деге болбойт. Себеби дегенде көпчүлүк Бишкек шаарга же болбосо биздин чоң шаарларыбызга биздин региондордон азык түлүк алып келинип киргизилет. Тамак аш. Ошондуктан каттам бар. Бирок ар бир регионго кирүүдө, Бишкектен чыгууда, Бишкекке кирүүдө атайын посттор турат. Ошол жерден текшерилип, анан кийин жөн жай эле ал жакка каттоо маселеси менен чыгып калган жарандарыбыз болсо, аларга атайын кеп кеңештер менен кайра кайтарып үйүндө отурууга мындай сунуштар берилип, ошону чыгарбаганга аракет кылып иштеп атабыз. Бирок биз угуп атабыз, биздин Бишкек шаарындагы жарандарыбыздын бир топтору өздөрүнүн баягы кичи мекени биздин региондорго, Нарынга, Ысык көлгө, башка региондорго ошол чыгып кетип аткандары бизге кабарлар келип атат. Мен дагы бир айтып кете турган нерсем, таза турган региондорго оору жугуштуруп алуу коркунучун алып барбаш үчүн ошо биздин оору келип калган региондордогу биздин жарандарыбыз чыкпай өз үйүндө отуруп турса жакшы болмок. Экинчи маселе боюнча айтып койсун. Экинчи маселе боюнча жана сиз айтып кеткендей дарыланып дарыланганда биринчи случай бизде 17-синде болуп 18-синде объявление кылганбыз. Ошол жердеги бүт адамдардын баарын биз баягы ошол адам менен контакт болгондун баарын 14 күн изоляция кылганбыз. Анын баардыгы анализди алып, баарыныкы отрицательный болгондорду чыгарганбыз. Андан тышкары бүгүнкү жаңылык эң биринчи ушу Жалал Абадтык бириккен ооруканада биздин ошо коронавирус менен ооругандар жаткан. Мына бүгүн азыр 3 кишини аларды айыктырып чыгарып атабыз. Демек, биздин Кыргызстандын медицинасы ушу коронавирус менен күрөшүп, бүткүл дүйнөдөгү болгон ыкмалар менен колдонуп, ошондой эле иштеп, мына бүгүн биринчи результатыбыз бар. Чыгыштыр. Кабар улуттук маалымат агенттигинин кабарчысы Салтанат Абдыраева, ушундай бир жакшы жаңылыкты тактап айта кетсеңиз, алар өздөрүнүн жарандары айыгып чыккан, сакайып чыккан жарандар өзүн кандай сезип атат жана алар кайсыл курактагы адамдар? Ал бизде жаткандар биринчи түшкөн адамдар болчу. Алардын бүгүнкү состояниясы жакшы. Дагы кетерде дагы анализдер алынган коронавируска. Анын баарын тең результаты отрицательный болду. Ошон үчүн баарын тең үйлөрүнө азыр чыгарып атабыз. Жаштары ар кандай. Эң негизгиси бир эки аксакал бар болчу, ама ал аксакалдар азыр кармалып турат. Жаштарды негизи бир 50 жаштын тегерегинде адамдар. Вопрос от Акипресс, Алтынай Джаманбетова. Когда карантинная зона будет перемещена? Когда центр города откроют? И куда перенесут карантинную зону? Кашкар Асханович. Азыр буга чейин Козбек Ачыш айтып кеткендей, атайын абал киргизилгенден кийин, өзгөчө абал киргизилгенден кийин атайын чектер коюлат. Ал чектерде биринчи жана экинчи, үчүнчү курчоо деген түшүнүктөр бар. Бул биздин элибиздин жарандардын коопсуздугун сактоо боюнча. Ошондуктан
Өзгөчө абалда көрүлгөн бардык чектөөлөрдү, бардык иш-чараларды Ички иштер министрлик тарабынан жана комендатура тарабынан туура жасалып аткан иштерди туура кабыл алып, элибиз түшүнө билиши керек. Биринчиден, бул иштердин баары тең атайын өзгөчө абал алынып коюлмайынча биздин Ички иштер министрлик тарабынан алып барылып аткан иштер. Акипресында экинчи суроосу: почему горячие номера комендатуры Бишкека недоступны? Бул туура эмес. Бүгүнкү күндө бардык комендатураларда атайын горячий линиялар ачылган, жана иштеп атат. Алардын телефондору берилген, керек болсо да бир кайталап кетейин. Бишкек шаарында телефону 660616, 660710, 662134, 660248, 6222 63. Чоң рахмат. Вчера из Москвы прилетел самолет с кыргызстанцами. Выявлены ли среди них зараженные коронавирусом? Если да, расскажите о них. Космос Ильич. Көчө 401 адамды экспресс тестке алганбыз. Ошонун ичинен ошо экспресс тесттен чыккан адамдарды да азыр ПЦР анализге бердик. Ошолор бар тастыкталгандан кийин анан биз айтабыз. ПЦР тест бул скрининг. Аны менен диагноз коюлбайт. Ошол азыр берилгенден кийин анализи бүгүн кечке чыкса, уже биз эртең аны объявлять этебиз. Бирок ошол бүдөмүк болуп экспресс тест болгону баарын тең бир жерге отдельно кылып изоляция кылып койдук. Экономическое издание «Тазабек», Ахметшина Светлана. Готова ли вся правительственная платформа для перехода на онлайн? Не совсем понятно. Ну, я так понял, вся государственная система, когда государственные служащие полностью готовы ли перейти на... Я считаю, что готово. Почему? Потому что, в принципе, сейчас у нас по многим параметрам государство уже сможет на основании цифровизации уже может работать. Некоторые услуги оказываются в онлайн-режиме. Сейчас, вот знаете, очень много услуги наше население могут получить, скажем, не выходя из дома. Даже вплоть до того, что могут заказывать себе паспорт, правильно же, да? Но, тем не менее, такие службы сейчас, уже некоторые службы не работают в связи с тем, что введен комендантский час, режим чрезвычайного положения. И, естественно, как мы уже сказали, очень многие госорганы, которые работа не касается к борьбе с коронавирусом, они работают или в онлайн-режиме повседневной деятельности. А оказание услуги населению мы оставили, в принципе, некоторые только в виде. Это обеспечение продовольствием, товарами повседневной необходимости и медикаменты. Это основные вопросы, которые сегодня волнуют всех, и имеется, скажем, такой обеспокоенность со стороны, скажем, общественности. А остальные вопросы, я считаю, что месяц-полтора подождет. И поэтому, чтобы минимизировать, скажем, заражение коронавирусом или распространением, мы пошли на такой шаг. Я думаю, это правильный шаг. А так, наши сотрудники и часть сотрудников правительства также сейчас работают в онлайн-режиме, то есть они в удаленном доступе дома, какие-то, скажем, проекты, бумаги, там, нормы пишут, выполняют дома. Если поручение будет, руководство им звонят или там через, скажем, электронные сообщения дают какие-то поручения. Второй вопрос от издания «Тазабек». Что будет, если ситуация не изменится даже после 15 апреля? Какие-нибудь задачи, планы у вас есть? Не дай бог, конечно, чтобы такое развитие событий, это нежелательно, чтобы такого не было. Я еще раз повторяюсь, очень хороший вопрос, мы должны сообща действовать. Одна госслужба, государственный механизм без поддержки населения не способен, скажем, эффективно бороться. Эффективность будет, результат эффективный будет, если мы сообща будем действовать. От кого что требуется,
четкое выполнение тех требований всему населению, госорганам, частным компаниям. Если мы будем выполнять эти вещи, тогда у нас, я думаю, что будет результат. А если ситуация не изменится, я думаю, что это будет очень сложно для нас. И, естественно, будет, наверное, решение приниматься для того, чтобы продлевать сегодняшнее положение. Не дай бог, конечно, такого. Мы будем стараться, чтобы такого не было. Несколько вопросов от «Кактус Медиа». Вопрос господину Чолпунбаеву. Сколько человек уже прошли тесты на наличие коронавируса? Как сегодня сказали, вот уже мы провели тест почти что на 7892, это просто на этот момент, потому что кто-то 94-10 мы на утренний не попадало, поэтому 7890 человек прошли исследование, из них 94 отрицательный, остальные 7798 отрицательный, 94 положительный. Также второй вопрос. По каким критериям будет определяться, что чрезвычайное положение можно снять? Ну, я думаю, что оздоровление, скажем, обстановки – это самый основной критерий. И если мы сможем закрыть распространение, то есть вот контактных лиц, которые наши некоторые добросовестные граждане, которые имеют, скажем, то есть перемещены на домашний карантин, если они будут исключать свои контакты и не будут контактировать с новыми лицами, то есть когда вот распространение контактных лиц уменьшится или не будет, тогда можно будет этот вопрос считать, что снятым. Один из критериев будет являться, если у нас будет минимизировано вновь выявленных случаев, это будет один из критериев о запрете карантина. Мы видим сейчас китайский опыт, вы сами знаете, какие случаи, у них сейчас по всему Китаю где-то около 300 новых случаев. То есть это идет стабилизация ситуации. Снижение. Поэтому мы тоже это отслеживаем. Если сейчас пойдет уменьшение новых выявленных случаев, это уже будет говорить о том, что вопрос внутренней распространения уменьшается. Вот это будет один из критериев. Намерен ли Минздрав закупать российский препарат, о котором заявлено, что он лечит коронавирусную инфекцию? Да, мы вчера слышали по интернет-источникам, я дал задание нашему департаменту лекарственного обеспечения выйти по этим препаратам. Поэтому если сейчас, как мне сказали, они уже опробированы, даже они уже испытывают на своих больных. Я думаю, если это будет эффективно, мы будем покупать. Паша Асаханович, вам слово, оказывается. Вам вопрос. Вопрос насчет оцепления центра города и почему был перекрыт именно этот участок? Для того, чтобы понятно было всем нашим горожанам, я еще раз повторяю, когда вводится чрезвычайное положение, вводятся определенные ограничения. Это ограничение комендантский час, а также ограничение движения, а также прохождения наших граждан. Один из вариантов это ограничение, это выставление постов и выставление ограничений для проезда автомашин. Один из видов. Второй, это все делается для того, чтобы провести санитарно-карантинные работы. Космос Ильич, пожалуйста, разъясните, какие медики будут получать дополнительное вознаграждение? Коснется ли это медиков, которые до введения карантина работали на границе? Коснется ли это работников поликлиник и амбулаторий, которые работают без выходных? Все медики, которые задействованы по борьбе с коронавирусом, они будут получать дополнительную заработную плату. Это предусмотрено в наших инструкциях по использованию эпидфонда. Мы уже начали платить уже с первых дней. В первую очередь получали дополнительную зарплату все врачи, санитарные врачи,
которые работали на внешних внутренних границах. Начали получать сейчас врачи, которые работают в инфекционных отделениях. Сейчас будем рассматривать вопросы стимулирования всех семейных врачей, которые непосредственно работают именно по домашним обсервациям. То есть непосредственно, кто ведет работу касательно борьбы с коронавирусом, все врачи, медсестры, они все будут получать дополнительную заработную плату. Мы сейчас внесли правительство изменение постановления, где предусмотрена вся доплата к основным заработным платам для всех медработников. Ушуга шайкеш эле суроо экен. 7 канал Айжигит Матраимов. Дарыгерлердин баары атайын кийимдер менен камсыз болгонбу? Эгер дарыгерлер илдетти жуктуруп алса, ага кандай компенсация каралган? Азыр максималдуу түрдө биз атайын приказ чыгарып, бардык жетекчилерге тапшырма бердик. Бардык врачтар ушул коронавирус менен иштеген баары ушу атайын кийимдер менен камсыз кылыш керек. Андан тышкары бизде көзөмөлдөп өзүбүздөн болгон гуманитардык жана мамлекет алып аткан ошол атайын одеждаларды берип атабыз. Эми бул жерде бардыгы эми жаман айтпай жакшы жок дейт. Андайда нескүлчө айтса, аны өзүңөр эл аралык практикада көрүп атасыздар. Аны мыйзам чегинде эгер ошондой болуп калса, ага сөзсүз түрдө жардам берилет. Кошумча айтып койчу маселе, эгерде кайсы бир региондо кызматкерлер же болбосо кайсы бир кызматтын кызматкерлери тиешелүү жабдуу менен жабдылбай, ошону өзүнүн эсебинен ал деген маселе чыкса, бул туура эмес. Бул ошол жерде жетекчинин күнөөсү. Эгер ошондой маселе чыкса, биз сөзсүз түрдө чара колдонобуз. Мына азыр эле ошондой бир суроо келди, маселе соцсеттен бирөө жазыптыр. Нарында кайсы бир медучрежденияда, жаңылбасам анан тактап айтам, кол каптарды, маскаларды өзүңөрдүн эсебиңерден алгыла деп ошентип айтып атат деп ушундай суроо келип атат. Бул туура эмес. Эч ким өзүнүн эсебинен албаш керек. Анын бардыгы атайын эсептерден, атайын бөлгөн каражаттын эсебинен болот. Бүгүнкү күндө келип аткан, сырттан түшүп аткан биздин коңшу мамлекеттерден, бир тууган мамлекеттерден келип аткан жардамдардын эсебинен, мындан кийин келе тургандардын эсебинен биз тиешелүү жабдыктар менен, негизинен кийимдер менен, жана айтылган коргоочу кийимдер менен, маскалар менен, кол каптар менен, атайын очкилер менен жабдууга мүмкүнчүлүк бар. Сондуктан мына азыр бүгүн дагы күтүп атабыз. Кытайдан бир чоң ушундай жардам келиш керек. Андан кийин азыр кайтып аткан 10.000 экспресс тест алдык. Анын бардыгы дагы артынан келет. 30.000 тест болот ошондой. Бул биз үчүн өтө чоң баягы сандагы ошол тесттер болуп турат бүгүнкү күндө. Ушундай маселелер менен буга чейин эгер кайсы башында өзгөчө абал киргизген убакта кайсы бир жабдуулар менен жабдуу маселеси, коргоочу кийимдер жок болуп чыгып аткан болсо, ал маселе бүгүнкү күндө толук кандуу чечүүгө мүмкүнчүлүк бар. Сондуктан кайсы бир жерде жанагындай маселе чыкпаш үчүн биз дагы мына акыркы 3 күндөн бери толук кандуу жабдуу үчүн бардык маселе чечилген. Каражат маселеси мамлекетте бүгүнкү күндө жок. Коронавируска каршы күрөшкөн мамлекеттик органдарга кимге кандай сумма акча керек боло турган болсо, мамлекеттен бөлүп берүүгө бүгүнкү күндө акча каражаты жетиштүү. Чоң рахмат. Говорит ТВ мультимедиалык агенттиги бирөө тактоочу суроо, экинчи дагы бир суроо экен. Кечээ Москвадан учуп келгендердин арасында башка 3-чү өлкөлөрдөн келгендер да бар экен айтылууда. Аэрофлот компаниясынын чартердик каттамы менен келген 402 кыргызстандык текшерүүдөн өттүбү? Бул космос рейске. Мен жана айтып кеттим, бардыгы тең экспресс тесттен өтүп, андан тышкары ПЦР дагы алып, бардыгы тең азыр 3 гостиницага жайгаштырылып, обсервацияда жайгаштырылып, биздин анализдерди күтүп турат. Анан ошонун результатына карап туруп, андан ары чечимдерди кабыл алабыз. 3-чү өлкөлөрдөн келген жарандар. 3-чү өлкөнүн баары тең азыр ошо жерде. Эч кимди шаарга кое берген жокпуз. Келген жок, башка мамлекеттин жарандары. Жок. Бир ал самолетто бардыгы 402 жаран болгон. 401 биздин жарандар. Алардын баары бүгүнкү күндө обсервацияда. Аккеме, Достук, Гарден 3 гостиницага бөлүнүп жаткырылды.
бир жаран Россиянын гражданы болгон, аны кайра самолетка салып, ошол рейс менен кайра кетирдик. Почему люди, находящиеся на обсервации, становятся зараженными, как в случае с жителям Нарына? Почему к ним не предпринимаются жесткие меры по соблюдению карантина, и они передвигаются по стране? Ну, надо же их наказать. Об этом уже говорили. Конечно, здесь в первую очередь нужен гражданская ответственность. Мы от них получали полностью обязательства, что они будут соблюдать строго домашний карантин. Для этого сейчас по всей стране мы сейчас создали мобильные бригады, которые обеспечены врачами, эпидемиологами, медсестрами, машина. Они выезжают и они контролируют. Кроме этого, вот сейчас наш Государственный комитет информационных технологий сделал отслеживание, и мы будем уже их очень строго смотреть. И, соответственно, если будет ответственность в виде штрафа, я думаю, это тоже должен помочь. Но самое главное, я просил бы, сейчас в стране завозной как бы минимизировано, идет внутриконтактное распространение. Один из эффективных путей – это самоизоляция. Если человек не нужен, надо дома потерпеть, и там надо отдыхать и семьей побыть. Лишний раз без нужды от города к городу, к селу надо ехать не требуется. Поэтому здесь нужен чисто гражданское понимание, и надо помочь. Это один из таких хороших методов. Поэтому здесь государство тоже принимает, но здесь большая ответственность самого этого человека, потому что он куда-нибудь поедет, приедет, у него будет проблемы со своей семьей. По практике сегодня люди, которые первые 3 человека, они попали в больницу, сегодня почти все ее окружение, семья дали положительный результат. Это говорит о том, что если в семье появится 1 человек, близкий контакт, значит, есть вероятность болезни коронавирусом. Поэтому даже ради сохранения своих близких, без нужды, надо соблюдать все те нормы, рекомендации, которые мы даем. Спасибо. Куатбек Алчиевич, чем закончилась история с задержанием около 2 миллионов масок при попытке вывоза из страны? Где они сейчас находятся? Прошел судебный процесс. Те маски, с теми масками, которые принимаются решение контрабандой, после запрета пытались вывозить, решением суда он передан в счет государства и сегодня используется медработниками. Да? Вам было передано, да? Я могу дополнительно сказать, часть масок после судебного решения дана в склад нашего Министерства здравоохранения, который мы раздали по заявкам лечебным организациям. И контрабанда, который был задержан на таможне, вышел постановление, значит, вот это все маски продаются через частные фармкомпании, и мы установили предельную стоимость 10 сом и на руки 3. Все вырученные деньги идет на счет государственной таможенной инспекции. Вот это мы сейчас мониторируем, контролируем. Спасибо. Космос Арич, в Казахстане выявлено несколько случаев у людей, приехавших из Кыргызстана. Вы выявили контактных лиц, взяли их под карантин? Это Казахстан, которые не из Кыргызстана были. Они когда прилетели в Казахстан, там выявлено было. Поэтому они сейчас на нашей территории не вышли. Вопрос, Кашкар Асханович, вам. Почему днем людей на улице не проверяют? Люди свободно гуляют по улицам, собираются в кучки, режим ЧП не соблюдается, проверок не проводится. Почему такой беспредел? Каждый раз мы доводим до горожан о том, что самоизоляция это для каждого нашего гражданина необходимо. Но несмотря на это, сегодня не только те, которые по долгу службы приходится работать,
и те, которые выходят для продуктов или для медикаментов в аптеку. Но если те горожане, которые просто так, как вы уже вопрос задали, находятся на улице. На сегодняшний день, раньше было сказано, что увеличены патрульные маршруты по городу до 410, и на сегодняшний день принимаются меры. Я еще раз попросил бы наших горожан о том, что необходимо уважать себя, уважать наше общество и выполнять те требования, которые предусмотрены нашими Минздравом для санитарно-карантинных изоляций. Вопрос, Куатбек Алишевич, вам. В Казахстане и России публикуются открытые данные с конкретными адресами и датами каждого выявленного случая заражения. Также эти локации берутся под жесткий контроль. Почему у нас такая информация не публикуется? Публикация этой информации может помочь гражданской безопасности и построению аналитических моделей распространения вируса в Кыргызстане. Очень правильно. Нашими программистами сейчас разработана программа, которая действительно будет возможность наблюдать геолокацию тех наших граждан, которые находятся в домашнем карантине. Мы уже имеем результат. Сегодня утром мы в штабе об этом мы обсуждали этот вопрос. Сегодня мы, наверное, этот момент объявим. И дано поручение соответствующим органам, который будет заниматься вопросами тех, кто нарушил данные, скажем, условия домашнего карантина. Фамилия, имя, отчество тех людей, все адреса, данные тех людей, которые сегодня находятся под домашний карантин или обсервации, или больнице. Конечно, это возможно, но, как говорится, это данные частного порядка, и поэтому не для того, чтобы не нарушить права наших граждан, конституционные права, мы воздерживаемся сейчас делать эти вещи. Если ситуация будет усугубляться, если люди не будут соблюдать законы, требования сегодняшних, скажем, ситуаций, тогда мы вынуждены будем, наверное, пойти на такой шаг, чтобы общество само воспитывало тех нарушителей, которые будут нарушать, скажем, сегодняшние правила. Космос Арич, сизге суроо, Баракелде сайты Ырыс Санат кызы. Кыргызстанда коронавирус жуктургандар канча адамга жетиши мүмкүн? Болжол барбы? Эми азыр биз атайын эпидемиологдор менен дагы бир консультант эксперттерди алып, ошолор менен ишти жүргүзүп атабыз. Ошол болжолду азыр бир моделирование кылып, жакын арада айтабыз. Эми бул прогноз да. Негизи эч ким муну айтыш кыйын болуп атат. Ошондуктан биз прогнозирование жасап, азыр кесипкөй биздин окумуштуулар жана чет элдик эксперттер дагы бизге жардам берип, ушуну ишти алып барып жатышат. Өткөрбек Рахманов, Регион ТВ. Космос Арич, кандай ыкма менен ошол илдетке чалдыккан жарандарды дарылап жатасыздар? Анткени баардыгына кызык. Анткени башка дүйнөлүк практикада бул кандай дарыланып жатканы дагы бизге дагы кызыктырууда. Айыгып түзөлүп кетүүсү үчүн Кыргызстандын кандай мүмкүнчүлүгү бар? Жогоруда айтылып кеткендей, биздин бүткүл дүйнө саламат сактоо уюму бул коронавирус боюнча дүйнө жүзүндө координатор. Алар бардык ушу дүйнө жүзүндө болгон жакшы ыкмалардын баарын бириктирип туруп, анан ошолор бизге рекомендация беришет. Ошолордун рекомендациясынын негизинде бизде атайын клинический руководство бекитилген. Бул клинический руководствону түзгөндө биздин бардык бир жердеги реаниматолог, инфекционист окумуштуулардын баары талкуулашып, биздеги бүт дүйнөлүк ыкмалардын баарын жазады. Азыркы күндө ошо клинический руководство менен биздин врачтар жеринде ишти алып барып атат. Ошол клинический руководство кайсыл тактикасы, кайсы дары бар, ошонун баары жазылган. Ар бир врачтар, ошо мекемелер ошол ыкма боюнча дарылардын баарын алышып, ошол ыкма менен жасайт. Андан тышкары биз министрликтин адында атайын экспертно-консультационный группа биздин боякта ведущий ученыйлар менен турат.
алар ар дайым онлайн режимде WhatsApp менен ошол жерде алган результаты менен күнү түн иштеп атышат. Ал профессорлордун Кытай менен же Москвадан болгон связьдары бар. Кандайдыр бир ситуация болсо, аларга да чыгып да консультация алып атат. Андан тышкары азыр МИД аркылуу биз Кытайдан да бир 10га жакын практикада иштеген врачтарды алып келүү маселесин да көтөрүп, ошонун үстүндө да чогуу Тышкы иштер министри, биздин министрлик Кытайдын посолу менен дагы иш жүрүп жатат. Кашкар Стуканович, вопрос от 24KG, несколько вопросов. Правда ли, что пропуска отличаются по цветам? Какие привилегии дают те или иные? Пропуска имеют три вида. Первое — это синего цвета, который дается для передвижения по городу Бишкек круглосуточно. Второе — это красного цвета, дается во время с 7 до 20:00 вечера, пока до наступления комендантского часа. В основном она дается для работы ведомств, организаций, учреждений, а также наших предпринимателей, а также для передвижения нашим гражданам, которые работают в медицинских учреждениях, например, банках и так далее, дается желтого цвета пропуска. В аэропорту застряли 200 кыргызстанцев. Собираются ли их доставить в Кыргызстан? В Генконсульстве им сказали, что на родине не хватает мест обсервации и тест-систем. Мы на этот вопрос уже ответили. В Кыргызстане есть люди, которые зарабатывали ежедневной работой, паденщики. Поработали день, заработали на еду. Сейчас они лишены возможности заработка. Как власти намерены помогать этим людям? Согласен. Вначале то, что я говорил, сейчас значит, работниками Министерства социальной защиты и труда Кыргызской Республики разработана схема и уточнены списки об оказании помощи тем нашим гражданам, которые являются социально уязвимыми. Для них уже, в принципе, списки есть. Сейчас уже сегодня-завтра начнется развозка по регионам те продовольствия, которые им будет выделяться. Кроме того, у нас есть анализ. Вот я могу сказать, что кыргызча экен айтып коерейин. Аз камсыз болгон үй бүлөлөр республиканын аймагында бул 15 миңге жакын үй бүлө, болжолу менен 40 миңге жакын адамдар. Деп атат, жумушсуздар республиканын аймагында 76 миңге жакын адам. Маршруттук таксилерди арендага алып иштеген жарандар, жеке таксисттер бул 3 миңден 10 миңге чейин. Дордой, Ош, Аламиди базарларында иштеген тачкичтер, же болбосо жана тачка түртүп жүргөн биздин жарандарыбыз, болжол менен 1000 тегерегинде, эмгек биржасында жана жеке курулуш иштери менен иштегендер болжол менен 500дөн 1000ге чейин. Ушундай эле башка дагы мындай тармактарда иштегендердин азыр баягы списоктор даярдалып, ушул боюнча дагы атайын иш жүргүзүп жатышат. Буларга дагы жардам берүү схемасын биз аз күндө ойлоп иштеп чыгып туруп, буларга да жардам берүү жолун карайбыз. Андан сырткары бизде азыр өтө көп спонсордук жардам берүү, тамак аш жардам берүү боюнча биздин жарандарыбыз, бизнесмендер, ишкерлер чыгып атышат. Аларда дагы ошол баягы бир координировать этчү системаны киргизүү боюнча тапшырма бердик. Алар дагы бир эле кишиге 4-5 жолу жардам берилип, 4-5 тараптан. Анан бир кишиге эч нерсе тийбей калбаш үчүн ошону координация кылып бөлүштүрүп туруу маселесин дагы азыр иштеп атабыз. Ошону менен баардык тармактагы ушундай аз камсыз болгон биздин жарандарыбыздын катмарын жардам берүү ошолорду камсыздоо максатында иш жүргүзүү боюнча дагы биз азыр ушундай иштерди жүргүзүп атабыз. Уважаемые журналисты, уважаемые наши телезрители, радиослушатели, я напомню, что у нас уже ровно прошел час, и у нас осталось еще полчаса. Мы, наверное, успеем задать те вопросы, которые вы нам отправили. Зачем мы просим столько помощи, если у нас всего 84 случая? Уже 94. Вы ожидаете вспышки или скрываете реальное положение, Космос Ильич?
никто не может предсказать. Сами знаете, даже в тех же развитых странах получился один, потом очень быстрое развитие событий было. Я думаю, Кыргызстан с первых дней принимал правильное решение. Мы первых дней закрывали все внешние границы. Вот. Ну, в данный момент сейчас внешние границы везде, сейчас во всех мире распространена, поэтому все страны закрывают свои границы, чтобы дать возможность работать внутри территории. На сегодня ситуация, я думаю, вот сейчас, которую мы ведем, главное, чтобы своевременно выявлять, изолировать, если больной выйдет, лечить. Это зависит от того, от нас. Поэтому в любом случае мы должны готовиться определенно худшему случаю, если вдруг получится такое-то событие. Поэтому никто не знает, никто не мог прогнозировать, даже те же страны, Россия, например, у них существуют очень большие всесоюзные, которые раньше были институты, они тоже не могут предполагать, сколько человек будет, да? Поэтому мы сейчас работаем, какой-то прогнозирование, моделирование будет, но мы сейчас в данный момент ситуацию должны контролировать и не давать внутреннее, то есть распространение и быстрое выявление и изоляция. Если вот так будем работать, я думаю, достигнем результатов. Кошумчалап коеюн. Туура 94 оорулуу бүгүнкү күндө Кыргызстанда. Буну эч кандай жашыруу жок. Жашырганга да Кыргызстанда мүмкүнчүлүк жок экенин баары жакшы билебиз. Кыргызстанда эч нерсени жашырып болбойт. Баары ачык айкын. Бул биздин коомдун ушундай жакшы жагы. 13 000 бүгүнкү күндө анализ алынды. 13 000'nin баарын анализин чыгарышыбыз зарыл. Мына 7890 деп Космос Салыевич айтты. Почти 8000'e жакын анализ бүгүнкү күндө бүтүп атат. Алынып. Bunun баардыгы расход. Жана ПЦР анализ дегендер кымбат болот. Тест, экспресс тест деген жүргүзүп атабыз. Кээ бир бул коронавирус оорусунун айырмачылыгы бул жанагындай орусча айтканда спящий да болот экен да. Бир алганда эле билинбей калышы да мүмкүн болуп атат. Ошон үчүн эгерде кандайдыр бир экспресс тест менен ПЦР тест анализдин ортосунда карама-каршылык келип калса, экинчи жолу кайра тест алышка, анализ алышка туура келип атат. Кээ бир оорулардан үчүнчү жолу анализ алышка туура келип атат. Ошондуктан баары бир биз могу иштерди аягына чейин чыгарышыбыз керек. Анан кийин биз азыр башка жактардан кайсы бир маселелер боюнча жардам алуу үчүн кайрылуу, сурануу деген андай жок. Биз болгон эле нерсе маска, медикаменттер, тиешелүү, анализдерди чыгаруучу реагенттер, ушул сыяктуу маселелерди гана алып атабыз да. Калганын Кудай буйруса мына продовольствие маселеси, башка маселелер. Продовольствие жагын айта турган болсок, мына биз биринчи күндөрдөн баштап эле сүйлөшүүлөр жүргүзүп, Казакстан даяр, Россия даяр. Эң негизги бизге керектүү болгон продовольствие бул мына пшеница ун боюнча, суу май боюнча, башка дагы мындай майда чүйлөр боюнча. Анын үчүн акча каражаттарын да бөлүштүрүп койгонбуз. Эми орусча айтканда готовиться к худшему деп коет го, ошонун сыңарындай кокус мындай болуп кетсе деген нормальный обществодо, мамлекетте сценарий развития событий деп коет, ошондой түзүлүш керек да пландар. Ошондой событиянын негизинде баары бир биз даярданып турушубуз керек дагы. Анан жакшы жагын алып барганга аракетибизди күчтөнтүп жүргүзө бериш керек. Анан кошумча айтчу нерсе, бул баягы күндө ушундай суроо болуп калды. 800 миллион сом эмне үчүн ол коммерсанттарга берип койдуңар, бизнесмендерге берип койдуңар депчи. Аларга жөн эле берип койгон жокпуз. 800 миллион сомду 400 миллионун бюджеттен 400 миллионун 2 мамлекеттик банк өзүнүн карамагындагы акчадан бардыгы ол 800 миллионду биз кредит катары жеңилдетилген бердик. Ошолор мукомольщиктер алып келип иштеп элди камсыздап аткан уун, негизги ундан чыккан тамак аштар ар дайым камсыз болуп турсун деп, булар жактан да жардам болсун деп 800 миллионду биз бөлүп бердик. Алар ошого сырттан пшеница же болбосо унду сатып келип туруп биздин элибизди камсыздаганга жардам берет. Бул бир жылга берилген кредит аз пайыз менен. Бул кайра кийин бюджетке кайтарылып берилет, банктын акчасы банкка кайтарылат. Андан сырткары бүгүнкү күндө
Кыргыз Республикасынын мат резерв фондуна 411 миллион сом акчаны дагы мамлекеттик запасты баягы азайганда толуктап турсун деп аларга дагы акча бөлүп бердик. Ошол пшеница менен башка тиешелүү керектүү азык түлүктөр менен. Кыскасын айтканда азык түлүк жагынан камсыздоо боюнча ошол маселелердин баарын чечиш үчүн акча каражаттын баары бөлүнүп атат. Чоң рахмат. Космос Арич, Алато 24 студиясынын баяндамачысы Айжан Омолдошова. Учурда жөнөкөй сасык тумоодагы жүрүп жатабы? Себеби кадимки сасык тумоо болгон жарандарда коркуп кабатыр болуп сурап жатышат. Дене табуу көтөрүлбөй, бирок чүчкүрүп жөтөлүп жаткандар кандай кылуу керек же текшерилүү керекпи? Жакшы суроо. Менин оюмча азыр биздин өкмөт жанакы мектептерди, садиктерди жапканда ушул биздин азыркы баягы учурдагы сасык тумоолордун азайышына алып келди. Ошондой эле азыркы күндө биздин жанакы ооруканаларга, поликлиника, үй бүлөлүк дарыгерлерге тобуна келгенде азыр азайды. Ал бир, экинчиден жана биз плановый операциялардын баарын тең кыскарттык, только баягы экстренный. Эгерде момундай бир үйүндө ооруп калса, алар ошо чыкпаш керек. Ошо жердеги өзүнүн баягы регистрация болгон үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна телефон чалыш керек же 103-кө. Андай маалда биздин врачтар барат да ошо жерден өзүнүн иштерин кылышып, жеринен жардам берет. Эгер керек болсо анда стационарга алып келишет. Эч качан эгер ошондо оор болсо, ал сыртка чыкпай үйүндө турган жакшы. Дагы экинчи суроо, ушул санитардык көзөмөл пункттарында теплометрлер барбы дейт? Жетиштүүбү? Биздин тышкы санитар карантиндик пункттар бар, тышкы границаларда. Ал жерде азыр 23 иштеп атат. Андан тышкары өзүлөр билгенде азыр бул өзгөчө кырдаал коюлгандарда да, регион аралык пункттарда да иштеп жатышат. Ал жерде бесконтактный термометр, ошондой эле кээ бир тепловизорлорду бердик. Бүгүн дагы жакшы Кытайдан ушулар келатат. Баарын тең толук кандуу камсыз кылабыз. Кашкар Асанович, сизге жанагындай эле окшош суроо экен. Өзгөчө абал мындан да натыйжалуу, мындан да пайдалуу болушу үчүн сиздерге кандай ыйгарым укук же эмне жетишпей жатат? Бишкекте күнүгө 100дөн ашуун киши кармалууда. Азыр да төмөнкү Ала Арча суу сактагычынын боюнда 20-30 үй бүлө эс алып жатканы көрсө болот. Көөлөрдүн айтымында суу сактагычтын боюнда күнүгө эле ушундай көрүнүш кайталанат экен. Барбекю бышырып жегендерди чилдей кууп таратып алдын ала камап салса болбойбу? Биринчиден өзгөчө абал менен өзгөчө кырдаалды туура түшүнүш керек. Бүгүнкү күндө биздин мамлекет боюнча өзгөчө кырдаал жарыяланган, өзгөчө абал буга чейин Кубатбек Алчевич айтып кеткендей шаарларда жана кээ бир райондорго гана жарыяланган. Экинчиден болсо, бул биздин гана же саламаттык сактоо же болбосо ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин эмес, ар бир биздин жарандардын элибиздин коопсуздугун сактоо боюнча өздөрүнүн милдеттерин аткаруу боюнча иштерин алып баруу керек. Эгерде сиздер айтып аткан жана Ала Арча суу сактагычында эс алгандары боюнча бул Чүй областындагы Аламин районундагы жер, ал боюнча азыр текшериштер жүрүп атат. Ошого окшогон жарандарга мен ойлоймун, бул окуя мындан ары тарбия үчүн атайын маалымат болуп, булар экинчи андай жактарга барбайт деп. Биринчиден, экинчиден болсо, маалымат каражаттары жалаң гана ушундай окуяларды жарыялагандан кийин ар бирөөсүнө элибизге түшүндүрүү иштери боюнча дагы бир аз маалымат берип кетсе жакшы болот эле. Куат Алчевич, вы сказали, что к пассивным работам никаких ограничений не будет, но в Московском и Ижевском районах хотят с завтрашнего дня перекрыть все дороги к полям. О какой пассивной может идти речь? Если местная администрация или айыл өкмөтү принимает такое решение, я считаю, это неправильное решение. Мы, наоборот, требуем, чтобы никаких ограничений не должно вестись по поводу проведения весенне-полевых работ. Если такой информация будет, я немедленно об этом, мы примем меры, чтобы такого не было.
Кашкарсканч нарында 10-га жакын дааватчылардан коронавирус аныкталды деген маалымат тарады. Бул маалымат такталганбы? Такталган эмес болсо, бул маалыматты тараткан жаран эмне үчүн жоопко тартылбайт? Биринчиден так маалыматты бергенге үйрөнсөк баарыбыз тең. Азыр эле мынакей Саламаттык сактоо министрлиги Космек Саревич маалымат айтып кетти. Кайсы жерде канча оору коронавирус боюнча такталган, бүгүнкү күндө нарын боюнча такталган оорунун санын айтып кетти. Экинчиден болсо, дааватчылар боюнча иштер апарып атат. Ар кандай туура эмес маалыматтарды провокациялык тараткандар боюнча биз улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы менен биргеликте иштерди алып барып атабыз. Алып барылган иштерди күндө маалымат каражаттарына берип атабыз. Т-медиа агенттигинен Коталчизге экен суроо. Өзгөчө абал өлкөгө боюнча киргизилет деген сөздөр болуп жатат. Эгер киргизилсе, коменданттар ар бир айылга же районго бөлүнөбү, кандай бөлүштүрүлөт? Биринчиден андай маселе бүгүнкү күндө турган жок. Билесиздер, биздин Кудайга шүгүр Талас областы, Ысык Көл областында бүгүнкү күндө оорулар катталган жок. Ошого байланыштуу республиканын бардык аймагында киргизүүгө азырынча андай планда, по крайней мере, штабтын планында андай маселе жок. Ошондуктан эгерде кирип кала турган болсо, атайын жол жоболору бар, коменданттык саат кандай кириш керек. Биздин суроо берүүчү жараныбызда журналистибиз туура айтып атат. Сөзсүз түрдө ар бир аймактарга, ар бир райондорго, керек болсо чоң айыл өкмөттөргө чейин коменданттар шайланууга тийиш болот. Ошто Жалал Абадда дыйкандар үрөөн жер семирткичтери кымбаттап кеткенин, жазгы талаа убагына кеч калып, же үлгүрбөй кала тургандыктарын айтышууда. Дыйкандарды үрөөн жер семирткичтери менен өз убагында камсыздоо үчүн кандай иштер жүргүзүлүп жатат? Биздин маалымат боюнча былтыркы поставкадан калган жер семирткичтердин запасы республикада 30% түшчү. Биз жазгы талаа жумуштарын даярдык көрө баштаган убакта эле, бул февраль айында. Андан кийин дагы азыркыга чейин могул коронавируска чейин ошол минералдык жер семирткичтерди ташуу, жеткирүү боюнча атайын бизде ассоциация бар. Бир нече 20-дан ашык компаниялар ошол ассоциациянын мүчөсү. Уюшкандыкта жыл сайын ташып алып келип берип аткан жер семирткичтерди быйыл да алып келип берүүгө даярбыз деген сөздөрүн айтышып, биз алар менен сүйлөшкөнбүз. Мына мен кече күнү жардамчым аркылуу кабар беришти. Ошол ассоциациянын жетекчилери болгон биздеги бүгүнкү күндө жер семирткичтерди ошол түштүк регионундагы бүгүнкү күндө эң талап кылып аткан жактарга жеткирип берип, ошол жакта реализация кылалы деген сунуштарын айтышты. Биз дагы колдодук. Ошонун негизинде мен ойлойм алар бүгүндөн баштап ошол иштерин дагы жүргүзүшөт. Кандайдыр бир баанын кымбатташы боюнча биздин алган маалыматтар боюнча андай маселе байкалган жок. Эгерде бул жерде дагы ушундай көрүнүш пайда боло турган болсо, сөзсүз түрдө мамлекет киришүүгө мажбур болот. Биз аны көзөмөлдөп турабыз. Азаттык радиосунун Бакыт Төрөгелди уулу Космосбек Чолпонбаевке дейт. Жогорку кеңештин депутаты Абдывахап Нурбаев Кыргызстандын аймагындагы бардык жеке менчик медициналык мекемелерге коронавирусту аныктоого уруксат берүүнү сунуштады. Эл өкүлүнүн айтымында, жеке менчик лабораторияларга жана ооруканаларга вирусту аныктоочу тесттерге мүмкүнчүлүк берилсе, илдетти ооздуктоого салым кошмок. Ал менчик ооруканаларда тийиштүү шарттар бар экенин белгиледи. Саламаттык сактоо министрлиги буга кандай жооп берет? Биринчиден азыркы дүйнөлүк тажрыйба боюнча бул ушу инфекциялык оорулардын тастыктоосу мындай айтканда мамлекеттик деңгээлде жүргүзүлөт. Азыркы күндө биздин Кыргызстанда 9 лабораториянын ичинде 13 ПЦР менен изилдегенге бизде мүмкүнчүлүк бар. Ошон үчүн азыр бизде жана реагенттердин баары келип жатат, экспресс тесттерди да берип атабыз. Анан бул жерде бардыгы деген биз тараптан бекер болуп атат. Азыр жеке менчик болгондо бул жерде дагы туура эмес иштер болуп калышы мүмкүн.
Ошондуктан азыркы ушул абалда бүткүл дүйнөнүн тажрыйбанын негизинде бул тесттерди мамлекеттик тарабынан гана жазалат. Эгер кандайдыр бир частный лабораториялар жасасак, анда биз менен чогуу биргеликте бир келишим негизинде гана кылабыз. Бул нерсе мамлекет тарабынан тыгыз контролдо болуш керек. Куатбек Аличевич, сизге Али Токтокунов Азаттыктан суроо жөнөтүптүр. Жардам берүү боюнча план иштелип атат дедиңиз. Качан жарыяланат, кимге канча суммада жана канча убакытка жардам берилет? Кредит, салык, жеңилдиги так чечилеби? Айласыз, ишсиз отуруп калган жарандарга канча өлчөмдө социалдык жеңилдик берилет? Өлчөмдөр боюнча так чечилет. Мына биз биринчиден бизнес чөйрөсүнө, ишкерлерге жардам берүү маселеси. Бизде жанагы айткан антикризистик планды иштеп чыкканыбызда ошол маселелердин баардыгы камтылды. Мен азыр жанымда жок, аны мен айтпай турайын. Бүгүн эртең, бүгүн болбосо дагы эртең, 1-2 күн ичинде биз буну жарыялайбыз. Ошол жерде баардык маселелер боюнча так көрсөтүлгөн. Эгерде кайсы бир маселе камтылбай калып, анан ушундай маселе чыгып калса, аны элдин сунушу менен, башка жарандардын сунушу менен дагы иштеп чыгып, оңдоп киргизүүгө мүмкүнчүлүк болот. Анан кийин жана айтылган биздин жарандарыбызга жардам берүү боюнча биринчи этаптагы иш планда мен жана айткандай социалдык коргоо министрлиги менен өзгөчө кырдаалдар министрлиги 2 министрликке жүктөлдү. Региондогу ошол жакыр жашаган биздин жарандарыбызга, үй бүлөлөрүбүзгө биринчи партия ундарды таратып берүү боюнча иштер башталды. Андан кийин мына мен жана айтып чыгып кеттим, мына аз камсыздуулган үй бүлөлөр, жумушсуз жүргөн үй бүлөлөр, маршруттук таксилерде күнүмдүк баягы акчасын таап жашап жүргөн үй бүлөлөр бар. Андан сырткары жеке таксисттер, мына андан кийин Дордой, Ош, Аламедин базарларында күнүмдүк окатын кылып жүргөн биздин жана тачка деп коет, тачка сүйрөгөн жарандарыбыз, эмгек биржасында эмгектенип аткандар, курулуш сферасында күнүмдүк турмушта акчасын таап жашап аткан биздин жарандарыбыз. Ушундайлардын баардыгын азыр даярдалып атат. Аларга дагы жардам берүү боюнча схемасы түзүлүп, келип түшкөн спонсорлордон келип түшкөн азык түлүктөрдү бөлүп берүү, анан болбосо мамлекет тарабынан дагы жардамдар берүү боюнча биз чараларды көрүп атабыз. Жакын күндөрү бунун баардыгы жарыяланат, элге алып чыгылат. Биз мына коменданттык саат киргизилип, өзгөчө абал киргизилгенден бери мына 5 күн өттү, бүгүн 6-күн. Ушул күндөргө чейин баягы колунда барын, мисалы үчүн күнүмдүк жашоосунда жашап аткандар жашап келди. Мына элдин дагы кыйналып кетпеш үчүн биз мына жакын күндөрү ошолордун баардыгына жардам иретинде партия менен убагы менен берип турганга аракет кылып иштейбиз. Куатбек Аличевич, вам от Дили Юсупова, Кактус Медиа, уточняющий вопрос. Все сотрудники государственных органов должны быть отпущены на удаленную работу, как вы отметили, либо в отпуск, кроме тех, кто задействован в работе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Какие госорганы задействованы в работе? Четкий перечень можете сказать? С собой нету, я могу смело сказать, некоторые госорганы, это Министерство внутренних дел, это ГКМБ, это Министерство чрезвычайной ситуации, часть сотрудников, скажем, Министерства экономики, Министерства иностранных дел, Госматрезерв, минимальном количестве Министерства сельского хозяйства и Министерство здравоохранения в полном составе. В принципе, список, перечень составлен. Этим вопросом занимается руководитель аппарата правительства Самат Аскербек Скулжиев. В принципе, до всех доведено, вплоть до структурных подразделений, которые находятся, скажем, в регионах. Данный вопрос доводится, и, естественно, сегодня вот такая работа проводится. Вопрос от Эмекен, аскерлерден суроо келип, аскерлердин атынан суроо берип атышат. Поднаем жилья деген бар экен, ошого аскерлердин акчасын, каражатын кыскартып атыптыр. Бул канчалык деңгээлде чындыкка туура келет дейт? Мен текшерип көрөйүн, андай маселе менде маалымат жок ал боюнча. Мен текшерип көрөйүн. Эгерде кайсы бир мыйзамга каршы келе тургандай
иш-чара жүргүзүлүп жаткан жок болсо биз аны токтотобуз. Куат Айчич, вы отметили, что по вопросу помощи нуждающейся части населения, и вы сказали, что есть постановление правительства. Сегодня утром правительство приняло решение о распределении 5 тонн муки. 5 тонн или 5 тысяч, да, вот это правильно. Вот уточняет вопрос. В мессенджерах рассылают информацию, что в Бишкеке в стране будет введен круглосуточный комендантский час. Так ли это? При каких условиях он может быть введен? Ну, на этот вопрос уже ответили, да? Что по открытию границы с Китаем? Когда будут возобновлены автоперевозки грузов? Вопрос от 24 kg. Мы уже неделю проводим консультации с китайскими коллегами. Наши соответствующие госорганы работают над этим. В принципе, мы предлагаем открыть границы для грузов, для товаров народного потребления. В принципе, сегодняшнее положение, обстановка в Китае к этому позволяет такую работу вести. Я думаю, что в очень скором времени будет открыть граница для грузов с Китаем. Вопрос Космос Арич вам от Аскара, свободного журналиста Аскара Ахталова. Будут ли правительства закупать тест-системы китайского производства? В Испании выяснилось, что некоторые китайские поставщики поставили бракованные системы, которые дают большой процент неверных итогов. Государство намерен покупать. Мы будем покупать именно те тесты, которые входят в реестр в Китайской Народной Республике. Поэтому мы уже первую партию сейчас мы эти дни приобретаем. Не умаляя заслуг правительства, наоборот, поддерживая все принимаемые меры, вопрос: каков долгосрочный стратегический план правительства по ситуации с коронавирусом? Нынешние меры с чрезвычайной ситуацией и чрезвычайным положением — это временная тактика, направленная на сдержание темпов распространения вируса. Но сколько месяцев в таком режиме напряжения усилий выдержит страна и правительство? Вирус же сам по себе не остановится. Даже в развитых странах прогнозируют, что он будет распространяться минимум 2-3 месяца. Конечно, давайте будем, во-первых, оптимистичными. По нашему плану до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения. Дай Бог нам силы, дай Бог нам терпения, всем нам, гражданам Кыргызстана, чтобы сообща мы могли к этому времени как-то снизить уровень распространения данного вируса. Естественно, чтобы не пугать людей, я не хочу сейчас прогнозировать. Естественно, мы должны, как я уже сказал, быть готовыми к худшему развитию сценария. Таков план есть. Надеюсь, к этому использовать такого плана нам не придется. Если мы сообща вместе будем действовать, каждый будет, еще раз повторяю, будет выполнять те требования, которые нам предъявляют или дают советы медики, тогда я считаю, что мы можем очень быстро исправиться данным вирусом. Уважаемые телезрители, радиослушатели, у нас осталось 7 минут до окончания нашей пресс-конференции, и я успею, наверное, 2 еще вопроса задать. Космос Арич, вам вопрос от Кактус Медиа. Какие уроки вы извлекли о ситуации в системе здравоохранения, какие лучшие качества она проявила и какие проблемы выставила? Уроки, конечно, вот в таких ситуациях самое главное, вот, что я заметил, есть мобилизация нашей медицинской сообщества, что когда это случился, и есть люди, которые неравнодушны и готовы помочь, поэтому у нас каждый день записываются наши врачи, чтобы помочь нашим больницам, поделиться своим опытом. Вот. Это одно. И, конечно, в любом случае мы должны быть отдельно быть готовы. В таких случаях должны иметь резервы. Вот, поэтому в этом плане мы тоже сейчас разработали план COVID на 1 год.
И в рамках этого мы тоже сейчас начали реализовать. И что хорошо, наш план ковид поддержали наши основные партнеры, которые готовы оказать помощь. Сейчас идет процедура. Ну, самое главное, конечно, во всех случаях, случаи ЧС, медицина в основном нагрузка, оказывается, к нему идет, поэтому у нас должно быть как бы медицина в чрезвычайных ситуациях. Вот тот вопрос, я думаю, сегодня тоже обсуждали. После, дай бог, что мы победим этот коронавирус, и в рамках этого вообще медицина катастрофа, которая существует во всем мире, мы должны ее наладить, поставить, и такая служба должна быть. Ну, сегодня надо просто признать, в этом направлении у нас такой медицина катастрофа нет. Мы сейчас работаем обычной, скажем, обычных условиях, да? Ну, я благодарен нашим медикам, все-таки они готовы, и, несмотря на такой быстрой чрезвычайной ситуации, они приняли, уже есть результаты первые. Значит, это говорит о том, что у нас есть врачи, и медицина может оказать соответствующую помощь в случае выявления, в случае, то есть условия для их лечения. Кутбек акыркы бир сурооңузду берелик, анан жыйынтыктоочу сөз дагы эметелик. 7 канал Ажигит Матраимов. Кыргызстанга келген гуманитардык жардамдар кандай шартта бөлүштүрүлүп жатат? Жакшы суроо. Бөлүштүрүлө элек. Натурай же болбосо мындай азык түлүк же башка менен келген жардамдар азырынча жок эсе десек болот. Бул өзүбүздүн жарандардын жардам көрсөтүүсү же болбосо ушул сыяктуу чогулгандар. Ага атайын кампалар даярдалып, атайын мамлекеттик органдар, жоопкерчиликтүү мамлекеттик органдар дайындалган. Бул социалдык коргоо министрлиги менен өзгөчө кырдаалдар министрлиги таратуу үчүн атайын комиссия түзүлгөн. Комиссиянын курамында жана мен айткандай эле мамлекеттик кызматкерлер тиешелүү, министрликтерден, жарандык коомдон представительдери, андан сырткары жогорку кеңештин депутаттары катышат. Бардыгы ачык түрдө болот. Атайын сайттарда канча келип түшкөнү, канча кеткени, каяка кетип атканы, кимге бөлүнгөнү, кайсы документтин негизинде бөлүнгөнү бардыгы ошол сайтта жарыяланып турат. Бул биринчиси. Экинчиси, ошондой эле система менен келип түшкөн каражат дагы бөлүнөт. Ал эми сырттан келип аткан азыркы гуманитардык жардамдар көбүнчө мына биз жана айтып өткөндөй бул маска, колгап, жанагы атайын медициналык, андан сырткары медициналык препараттар, жана реагенттер, бир жолку же болбосо жанагындай экспресс тесттер, ушуга окшогон жардамдар келип атат. Анан кийин коргоочу кийимдер келип атат. Аларды биздин саламаттык сактоо министрлигинин кызматкерлерине, андан кийин калган тиешелүү мамлекеттик органдардын кызматкерлерине пайдаланууга берилип атат. Бардыгын бул медициналык тараптан келген жардамдардын бардыгын бүгүнкү күндө биздин саламаттык сактоо министрлиги тейлейт. Жана дагы бир акыркы тактоочу суроо болуп атат ошондо. Жана сиз айтып кеткен Новосибирсктеги кыргыз жарандарын кандай алып келебиз? Ал боюнча Тышкы иштер министрлигине биз ар бир штабта тапшырманы берип атабыз. Тиешелүү иш-чараларды жүргүзүп атат. Мына айтпадыкпы, акыркысы мына кече түштөн кийин 401 жараныбыз Кыргызстанга келди. Ага чейин да ошондой башка мамлекеттерден, Россиядан ушундай иштерди жүргүзгөнбүз. Ал эми мына Новосибирскиде Талмачевоодо турган жарандар боюнча мүмкүн Тышкы иштер министрлигинде маалыматы болсо керек. Мен тактап туруп, дагы эгер кандай иш жүргүзөбүз, бул боюнча биз анда пландарды түзүп иштешибиз керек экен. Сөзсүз түрдө биз аларга жардам беришибиз керек. Колунда билети бар болуп, буга чейинки билеттерди алып отурган жарандарыбызды бүт бардыгын биз бүгүнкү күндө биздин маалымат боюнча алып чыктык. Кече акыркылар келди. Ал эми автотранспорт менен келебиз деген жарандарга мен кеңеш берет элем. Ора болбошпун. Себеби дегенде Россиядан чыккан биздин жарандарыбыз башка мамлекеттер аркылуу транзит менен келишет. Башка мамлекеттер өзүнүн аймагынан транзит менен өткөргөнгө мүмкүндүк макулдук бербей атат. Ошондуктан мына Новосибирск жактан келген дагы биздин жарандар кайтып кетүүгө мажбур болду. Кече жакында 1-2 күн мурун Оренбург тараптан ошентип келген жарандарыбыз да кайтып кетүүгө мажбур болуп атат.
Кыскасы бул сырттагы биздин жарандар боюнча Тышкы иштер министрлигинин дипломатия корпусу, посольстволор, консульстволордун баардыгы иштеп атышат. Кайсы жерде маселе чыкса, алар бул боюнча иш алып барышат. Куатбек Алиевич, эми жыйынтыктоочу сөз сизде. Жыйынтыктоочу сөз эми мына биз жанатан бери бир топ көйгөйлүү маселелерди айттык. Бирок мунун баардыгынын чечүүсү бир эле мамлекеттик органдардан, өкмөттөн иши же болбосо ошолор аркылуу чечилбей турган маселелер экенин мен дагы бир жолу эскертип элибизге жеткиргим келет. Урматтуу калайык калк, эң негизги биздин ушул келген ооруга, коронавирус оорусуна каршы туруп эффективдүү күрөшүүбүздүн баарыбыздын бир жакадан баш, бир колдон жең чыгарып, чогуу аракет кылышыбыздан көз каранды. Мамлекеттик органдар, особенно биздин врачтар, медициналык кызматкерлер канчалык аракет кылбасын, биз ооруну айыктыруу же болбосо ошого каршы жуктуруп албаш үчүн каршы туруп өзүбүз аракет кылып, берилген сунуштардын баардыгын, көрсөтмөлөрдүн баардыгын аткарууну так аткарбай турган болсок, биздин мамлекеттик органдардын, врачтардын жашаган иштеринин баардыгы бул эффективдүү болбой калат. Ошондуктан дагы бир ирет баарыңыздардан суранып кетем. Оорубу, оорубайбы, баарыбыз да бүгүнкү күндө бири-бирибизден алысыраак, ooлагыраак болуп, убактылуу ушул ооруну жуктуруп алгандан алыс болуп, ошого берилген көрсөтмөлөрдүн негизинде жашап туруубуз шартка ылайыктуу. Дагы бир айтып кетчү нерсе, мына өзгөчө абал кирген убакта Бишкек шаарынын тегерегинде биздин азык түлүк ташыган, медикаменттерди Бишкек шаарына ташыган биздин ишкерлерибизден андан көп арыздар түшүп атат. Арыздар бизди киргизбей койду, бизди посттон өткөрбөй койду деген сыяктуу. Бүгүнкү күндө комендатурага 3 комендатурага тең баардык турган посттогу ошол биздин кызматкерлерге атайын тапшырмалар берилген. Азык түлүк менен, күндөлүк керектелүүчү товарлар менен бүгүнкү күндө керектүү медикаменттер менен келген автотехниканы документи болобу болбойбу? Мисалы үчүн бусиктер, грузовой машиналар, аларды токтоосуз шаардын ичине кое берүүгө милдеттүү түрдө баардыгын айтылган. Ал эми көпчүлүк арыздардын баардыгы киргизбей койду дегендер. Биздин ишкерлерибиз бусик менен эмес, жүктөгөн азык түлүгү же болбосо медикамент эмес, өзү жеңил машина менен келип алып, мен мына азык түлүк койчумун, мени шаарга киргиз деп талап кылгандар болуп атат. Андайларга жол жок. Азык түлүк ташыган автомашинанын айдоочусу, эгер экспедитор болсо, экспедитор 2 гана киши кирет. Компаниянын азык түлүк жеткирген койгон ошол компаниянын ээси башка кызматкерлери компаниясында отуруп иштеш керек. Шаарга киргенде, особенно ушул жакын райондордон алып келип атышат. Сүт азыктарын, башка азыктарды алардын экспедитор менен водитель гана уруксат киргенге. Ошол азык түлүк менен, медикамент менен. Андан сырткары ошон үчүн могул арыздарга туура мамиле кылсаңыздар, биздин эми баарыбыз бири-бири менен байланышыбыз бүгүнкү күндө абдан күчтүү. Ошондуктан биздин элдерибиз, особенно журналисттерибиз ушуга туура мамиле кылсаңыздар. Анан экинчи нерсе, коронавирусга каршы иш чаралардын баардыгы бүгүнкү күндө биздин президентибиздин көзөмөлүндө турганын мен баса белгилегим келет. Күн сайын штабтан маалыматтарды алып турат, ал киши көрсөтмөлөрдү берип турат. Ошондуктан биз өзүбүздүн жанагы мен айткан деңгээлибизди, өзүбүздүн мына жанагы оптимисттик ой жүгүртүүбүздү ошолордун баарын жок кылбастан, оптимисттик көз карашта келечекке кадам шилтей берели, баарыбыз чогуу ынтымакта болуп, ушуга каршы тура турган болсок, мен ойлойм муну дагы бир ирет айтып кетет элем, биз муну оңой эле жеңебиз. Рахмат баарыңыздарга. Куатбек, эгерде мүмкүн болсо ушунда расмий тилде айтып берип койбойсузбу? Жыйынтыктоочу сөздү. Уважаемые представители средств массовой информации, уважаемые соотечественники, хочу всех вас призвать на то, что наступило сегодня такое время, что мы должны сплотиться вокруг нашего руководителя, нашего президента. Я хочу отметить, что наш президент каждый день со штаба получает информацию, он лично контролирует работу штаба, комендатуры всех 3 и работу госорганов.
Я думаю, что если мы сообща будем действовать, будем четко выполнять те требования, которые нам делают работники медицинских организаций, тогда я думаю, что мы можем победить очень быстро, легко можем победить данную, скажем, ситуации, данного болезни коронавируса. И поэтому я всех хочу еще раз призвать, что все мы должны выполнять те требования, которые нам предписывают медицинские работники. Будь это работник госорганов, будь это частное лицо любого ранга. Спасибо всем. Кудаевич, вы сказали насчет экспедиторов, которые завозят из-за города. Вот тут как раз можете тоже озвучить на русском? Очень много жалоб со стороны предпринимателей о том, что их не пропускают через посты у входа города, что они возят город и поставляют магазины, супермаркеты городские продовольствием. Но иногда бывает такое, что очень многие наши предприниматели, они ездят в город под видом, что они будут поставлять продукты на легковых машинах без продовольствия. Такие поставщики город не будет пропускаться. Будет пропускаться город те автотранспортные средства, которые загружены. Если даже пусть у них не будет документы соответствующие, сопровождающие, но тем не менее, если у него загружены там продовольствие, медикаменты, другие товары повседневного потребления, народного потребления, они будут беспрепятственно пропускаться. Такое команда дана всем постам. Посты работают в таком режиме, а те предприниматели, которые захотят проехать город на свои автотранспортные средства, на легковых, без, скажем, продовольствия, без никаких грузов, такие, скажем, предприниматели город не будет пропускаться. Пропускаться будет те транспортные средства, которые груженные продовольствием, медикаментом, и там, естественно, водитель и экспедитор. Ну, скажем, может быть, максимально 3 человека, а так обычно бывает 2 человека таких. Спасибо. Уважаемые телезрители, радиослушатели, у нас в гостях в пресс-центре были первый вице-премьер-министр Куатбек Боронов, министр внутренних дел Кыргызской республики Кашкар Джуншалиев и министр здравоохранения Кыргызской республики Космобек Чолпунбаев. Мы сегодня отвечали на вопросы республиканского штаба, что делает. По вопросам экономики мы не стали задавать. Почему? Потому что на днях, в скором времени, выйдет тоже на пресс-конференцию вице-премьер-министр Кыргызской республики Эркин Асрандиев, и он ответит на все экономические вопросы экономического блока. Прямой эфир через прямой эфир вы смотрели по телеканалам ЛТР, КТРК Алато 24, Пирамида, Ош ТВ, Ынтымак ТВ, Азия ТВ, радиостанциях ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосы, Минки ЛФМ, Кыргызское национальное информационное агентство Хабар, на YouTube-канале ГТРК ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Кыргыз Өкмөтү, социальное правительство и Биринчи радио. Урматтуу телегөрүүчүлөр, радио угармандар, бүгүнкү республикалык штабтын пресс-борборунда Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министри Куатбек Боронов, Кыргыз Республикасынын ички иштер министри Кашкар Жуншалиев жана Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпунбаев бардык тийиштүү суроолорго жооп берди. Биз бүгүн республикалык штабтын ишмердүүлүгү тууралуу кеп кылдык жана экономикалык багыттагы экономикалык суроолор боюнча биз суроо берген жокпуз. Эмнеге дегенде, жакынкы күндөрү, жакынкы арада Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Эркин Асрандиев экономикага тийиштүү бардык суроолорго жооп берет. Басма сөз жыйынды ТÜЗОодон ЛТР, КТРК, Алато 24, Пирамида, Ош ТВ, Ынтымак ТВ, Азия ТВ телеканалдарынан, ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Минки ЛФМ радиолорунан, Кабар улуттук маалымат агенттигинен, ЛТРден YouTube каналы жана Facebooктан Кыргыз Өкмөтү социальное правительство жана Биринчи радионун баракчаларынан көрүп уга алдыңыздар. Чоң рахмат. Саламат калыңыздар.